Бизнес менен өнөктөштүк жана өз ара пайдалуу мамиле түзүү өлкө экономикасын өнүктүрүүнүн негизи болуп саналат. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов Бишкек шаарындагы сейил бактардын биринде бизнес жана IT компания өкүлдөрү менен биргеликте өткөн дарак отургузуу иш чарасында айтты. Премьер-министр өкмөттүн артыкчылыктуу багыттарынын бири катары ишкерлердин жана инвесторлордун укугу, алардын мыйзамдуу кызыкчылыктары мамлекет тараптан корголушун камсыздоо экендигин баса белгиледи. Ишканаларды экономикалык жана финансылык жактан колдоого алуунун, финансылык тутумду жакшыртуунун, кичи жана орто бизнести колдоого алуу иштерин уюштуруу үстүндө иш жүрүп жаткандыгына токтолду. Өкмөт башчы белгилегендей, бүгүн отургузулган көчөттөр бизнес менен жаңы диалог башталышынын саамалыгы катары кабылданат. Бизнести биз ар тараптуу колдошубуз керек. Себеби мамлекетке, бюджетке, экономикага салым кошкон сиздер баарыңыздар. Эми ушу сиздер менен биз негизи бийлик өкүлдөрү канчалык элге жакын, бизнес менен жакын болсок, мен ойлойм баардык маселе чечилет. Президентибиздин дагы негизги буйруктарынын бири болгон ушу бизнести колдоо, коргоо, инвестиция, экономиканы көтөрүү болуп атат. Ошого дагы бүгүн сиздер менен ушул бейформал бүгүн келечегибиз жакшы болсун, экономикабыз өнүгүп өссүн, жашыл экономика деп ушул жашыл жерде көрүшүп атабыз баарыбыз. Ушул жер дагы бир жакшы аллея болсун.